Бул беттеш негизинен мурунку сезондо эки команда тең турнирдик таблицадагы соңку орундарды алып калышкан болчу. Бул эми белгилүү Илбирис командасында барлык эки тандем азырынча активдүү болчу да. Герашенкага чыгарып берген пас жана ал эмне кылат? Топто биринчи болду, бирок абада күрөштү Султан Чомоев. Жаңылбасам Бекбердинов анын көтөрүп берген тобу жана сокку. Бул жерде офсайд жок, соккуну улантса болот. Эми гана Кара Балта командасынын коргоочулары. Марлен Мурзахматов кайра чыгарып берди, сокку узатыш керек, эми гана сокку. Бирок тама эмес. Оюндун башкы калысы быйылкы сезондо дейбизби айтор. Эми гана топко ээлик кылды. Сабит Чакопов сокку узатыш керек, чыгарып берген топ жана сокку. Тамай албай калды. Ооба, Кара Балта командасы сүңгүп кирет. Бул жерде чыгарып берүү жок, дароо сокку узаткан Маматов Рашидке. Бул жерде Нурлан Владилетти жакшылап карашы керек. Чыгарып берген топ сокку, офсайд. Сокку жана сейф Маматов Рашид. Мына сага Рашид Маматов. Алыска пас жана Марлен Мурзахматов топто биринчи болду. Сокку узатыш керек бул жерде. Дарбаза Мамыстын үстүнөн Марлен Мурзахматов кирип барат, пас чыгарат жана сокку Маматов Рашид. Бул жерде жардам бере алган жок. Гол! Илбирис командасы чабуулу жана канаттан кирип барат. Эми гана пас чыгарды жана бул жерден офсайд. Бул жерде сокку узатылган болчу жана бурчтан чыгарып берүү. Ошол эле жан тынбаган Марлен Мурзахматов сокку узатыш керек, эми гана сокку узатты. Коргону да мыкты болуп жатат. Эми гана сокку. Султан Бакалиев. Жана финалдык кышкырык Илбирис командасы экинчи турдук беттеште Кара Балта командасын 1-0 эсебинде жеңип алды. Голдун автору Эрмек Кенжебаев.